Бүгін мынаке 3-чү бөлік. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Тверской областабыз 3-чү бөлік роликти баштадык. Бул жакта Нартай деген агабыз дагы бул жакта көптөгөн балдарды кармап, чоң бир сарайларда эмгектенип келет экен. Бүгүнкү роликте ошол агабыз менен сүйлөшүп, чарбасы боюнча кичине сөз кылабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Кандайсыз? Сизби? Кудайды жүрөбүз. Бизди аябай көп мекендештер көрүп атат. Берген Ушустан агабызда дагы чыкканыңызда көп просмотрлар алып, вообще лайктар көп жазылып, жакшы кабылдар жазылган экен. Эл менен амандашып келип баштай бересиз ака. Каяктан колдоносуз, кантип келип калдыңыз, канча жылдан бери бул жактасыз? Айта бересиз. 3 жыл, 4 жылдан бeri ушердебиз, Базаргондон болобуз. Мурдатан келгендерден экенсиз, а? Жок, биз жаңы келдик, 3-4 жыл болду. 3-4 жыл болду. Ошол бойдон жүрөбүз, ошол жерде мал багып, кудайлап коюп. Болду. Бир тартып көргөзөлүк анда. Макул, эле. Турпокторду алып багып ушул жерде кызмат кылат экенсиз. Тиричилик кылам ушул жерде. Бирок сарай чоң экен бирок, а? Аллага шүгүр. Сарайына кирдик. Бул жерде канча баш букалар бар? Аллага шүгүрлөр бар. Кандай деп багып атабыз. Жаш жанагынсан алып багыпсыз анда буна? Ишte торпок кезинен баштап. Ооба, сүт эмген 1 айлык, кеде 1 айлыкты деле жетпегендер бар эле. Ушул менен алектенесиз. 3-4 жылдан бери эле. Ооба. Жаштап калган. Биринчи кызыл ангустарды алып келдик. Алар чоң болчу, 6 айлык, 8 айлык. Аны туудуруп чоңойтобуз деп, туугандан кийин сата албадык. Бияктан сатыш кыйын экен. Торпокторду? Жок, уй болуп кетет экен, анан акчасы түшүп кетет экен. Уйларды арзан сурайт экен да биякта. Биз аны туудуруп көбөйтөлү десек, уже чөнтөктө акча калбай калат экен. Көп убакыт күтүп калат экенсиң, да? Убакыт көп кетип калат экен. Анан эптеп сатып, анан ушу майда торпокторду алдык да. Майда торпоктордон алып 10дан, 20дан, 5 битте деле алып келген күнүбүз болду. Ошентип багып атабыз. Бирден алып келип көбөйтүңүз. Ооба. Молодец. Өтө бир мээнетти сүйгөн, тазалык сүйгөн адам экенсиз бирокчу. Нериңиз дагы өтө таза турат. Прожектор коюп коюпсуз лампочкаларда. Нягактардан таза экен. Түптөрү аябай таза карайт экенсиз. Мен чөп чайырын берип, анан түгүн тартып чыгып кеттим да. Мына торпоктор ошондо канча айлык болуп калды да? Көргөзүңөр сен да? Камера менен да. Канча айлык болуп калды примерно? Булар ушу 1 жашар болойн деп калды булар деле. 1 жашар болуп калдыбы? Ооба, былтыр деле ушул мунуларды ушул кар кетип кетпей туулган да булар. Мына ошо кызылдар өз малдын малдары. Ангус дегендимби? Ооба, кызыл ангус деп башка цементал кошкон эмес, цементал герафорд, короче, бул дагы бир бука кызыл болчу да деле. Ошону чагып алды анан. Көбүлөр. Ичинде жемдесеңиз нормально болчу да экен, а? Мындай. Аллага шүгүр. Жемден, а? Көктөр семирип чоңоюп өсөт Алладан насипса. Бул жагы бир аз чоңурактай мына торпоктор, букалар. Ооба, булар 1 жашардан үйдө, 1,5 жашарлар бар. 1,5 жашарда да. Мына экөө 1,5 жашар. Молор 1 жашар, 2 айлык, 1 жашар, 3 айлыктар мыяктар. Основной сиз эмне союп Москвага жеткирип ошондой иштерме алектентасызбы? Кандай кылтасыз? Багып атабыз, анан сата турган маалда касаптар бар, өздөрү келип союп алып кетишип атат. Мына чөп дагы бир мынай кандай десем, будайдын түбүнөн чөппү, кандай чөп бул? Саман деп сатып атат. 650 рубльден алдым муну рулонуну. Рулонун 650ден. Ооба. Негизи обычный 1000 канча? 1500, 1300ден сатып атат нерде, мага. Немеде Беженске 1,5 миңге апарып атат экен. Анан кечеде мен интернетте бир өзбек тууганыбыз бар. Жаңы Айбеканын фирмасына алып кырып аткан. Ошол 2 миңге алдым деди. Кечеде YouTube'да немесин чыгарган экен видеосун. Ошо чала уккандай болдум, 2 миң деди, 1,5. Короче, 1,5 миң тегерек да. Эрте алсаң, жазда алсаң арзан эле болсо керек, а? Билбейм, мен жазда эч алып көрбөдүм. Ушу качан баягы тоок туйун дегенде кагактай. Кышта дең, а? Жок, кышта. Чөп керек болгондо алуудабыз. Молодец ака. Жакшы баштапсыз. Ушул жактардан иш кылса болот экен, азнача бизнес кылып, ичине кармап, үстемгисин алып, үстүн берип, а? Сизде чоң мал жок окшойт, да? Мына сам малдарчы мындай. Кече жакында. Кантип жана кылдыңыз деген? Кече жакында сатып бердим, 3 бар эле. Үчөөнү союп саттым аларда. Союп саттыңыз, багып? Жок, бакпай эле жөндөй ушу, короче, сатышым керек болуп саттым да. Алар боз эмес болчу. Анан сүт деле азайып,
Аны качырсаң деле 9 ай күтүшүң керек. Андан көрө сатып туруп, анан башка саан алсаң, ошол жакшы деп сатып. Ошол үйдү саткандан кийин тайды алдым да. Тай алдым. Тайды буруп продасын алдым. Чоң тайдан. Короче, өздөрүнө расут болот. Бул азыр Кыргызстандан көргөндөр жанагы кылышат да. Ушул букаларды Кыргызстанга алдырса болобу, кантип бир жанагы сүйлөшсө болот деп. Ошондой жолдор бар жок, билбейсизби? Апарган балдар бар, бирок мен билбейм. Кечээде бир балдар келди, сатып алайлы деди. Мен 70тен берсең, майдылар, мунуларды 70тен берем дедим. Мунуларды 90 миңден берем дедим. Бирок документ эч нерсеге аралашпайм дедим. Мен билбейм, түшүнбөймүн. Десем алар эсеп китап кылып туруп, жок, бизге анда кымбат түшүп калат экен деп айтып кетти. Эми буларды азыр мен 70тен сатсам, өзүмө мындай нормальный да, кымбат деле эмес, арзан деле эмес. Сизге туура келет кыскасы. Ооба, мага өзүмө туура келет. Бирок азыр жазда муну талага чыгарсам, буюрсам муну 70 дегенде жөнү 100дөн өтөт да, алар болса. Семирет уже көккө чыккандачы. Көккө чыкканда өсөт. Короче, былтыр бир бука бар эле менде. Кунажым бар эле. Кичинекей болчу. Муну кара кунажындай болчу. Ооба, талада көккө чыкканда ошондой кашка немедей болчу, кунажындай. Анан талага чыккандан кийин 6 айда уйдай болуп, жаман чоңоюп кетти. 6 ай жаман чоңоюп. Ошо үмүт кылтабыз эми Алла насип кылса сыртта чоңоюшун деп. Жайып бакканга месталарыңыз барбы? Канча гектар жерлер бар эми сизге мындай караганга? Эми сарайдын өзүнүн территориясы 5 гектар, анан нарыкта электропастыгыбыз 20 гектар сыяктуу. Аяка айда барасыз 20 гектар жериңиз. Жок, ушул жерден чыгарып өзүм кетет. Ушу сарай менен кошуп оролгон. Зым тартып койгонсузбу жаганда 9 зымдан? Ошол вообще оң экен бирок Биякта оң. 9 зымдан. Рустам аканы сөзгө тартып коюн, Рустам ака. Видеого чыгып калдыңыз, калайсыз. Рустам акам бар, Арсен бар, үчөөбүз ушул Твердеги кыргыздардан кабарганы келгенбиз. Ака бирөөбүз сүйлөп коебуз, кандай сизге жактыбы, кандай экен, мамилелер кандай экен, элдер бири-бири менен кандай экен болсочу. Ассаламу алейкум, биздин көрүүчүлөр, амансыздарбы? Негизи бул жак аябай сонун экен, тынч экен. Тынчтыгы жак. Мал кой кылам дегендер болсо келип, ушул жакта өздөрүнүн бизнесин кылып, ишти кылса болот экен да. Анын элдери да жакшы, шипелүү адамдар экен. Ынтымак жакшы экен, ооба. Ынтымак көз тийбесин чындапчы, мындай ынтымак вообще жакшы экен. Жок, мен дагы кошуло бербейм, мен убактым жок. Шашып кетет окшойсуз, Мен дагы мындай машина жок, барып келип канча кошула албайм да. Бирок Айбекелер, Нур Султандар жакшы булар, ынтымагы сонун. Чогуу отуруп, мисалы, арек күнү бир шашык кылып атышкан, арек күнү бир жерде отуруп, майрам кылып атышкан. Бирек болсуп чогулуп, Ислам деген бир братан бар. Короче, бир кыргыздар бири-бири менен ынак. Жакшы бар. Жакшы. Мына уже буларга да чөп бере турган убактыңыз келди, окшойт а? Суу бере турган. Суу бере турган убактыңыз келди. Суу берем, анан чөп берем. Основной кандай продадагы уйларды, торпокторду кармайсыз мындай букаларды? Шу жерде не дейт? Бак Ярослав, каралар Ярослав экен да. Ушулардан алдык да. Мына кызылдар өзү торпок үчүн. Ошо, булар деле кетсе, анан только Ярославчы болсом, ушул орустардын уй болот да, кандай парада болсо деле. Жакшы. Өтө жакшы экен. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мына ушундай ушу алдыңкы видеолордо айттымда, кыргыз ушу бир мал койго жакын, ушундай адамдар болот экенбиз да. Бир кеңдикти самаган, тынчтыкты самаган, мына шаардан алысыраак жайга качканчы. Чындап ошондой экенбиз. Мына Москвадан 20-30 км нарак бере качкандан сарай салып мындай уй кармаган кыргыздар көп. Ооба. Молодец. Ушул жака келип дагы өзү ушул уй кармап жана кылып, адал эти менен камсыздаган агаларыбызды тарттык да. Чындап көрүп сүйүндүм. 6 айда бир братан менен телефондо таанышып сүйлөштүм. Ошол жакта мал кой багат экен. Короче, Россиянын ар жеринде бар экен да. Ооба. Кыргыздар. Жылкы менен багып иштегенге кызыкпадыңызбы? Жок, мен эптей албайм аны. Жылкыга канча кызыкпапсыз да? Жок, кызыгам, бирок эптей албайм да. Аны билбейм, аны эми жаштыктан көрүш керек да. Мисалы үчүн өткөндө бир досум, Чыңгыз деген досум келип, жылкы кылсаң жакшы, жылкыдан мучит этпейсиң деди. Бирок аны билбейм эми, түшүнбөйм. Мисалы үчүн ат кандай болот? Кандай кылып багыш керек деген. Зор багып атабыз азыр. Бул жөн минген апсыз да рак берек, ма кайтарганы башкаканы. Жакшы экен. Нөлдөн багып атпсыз да. Торпок кезинен алып, сүт менен башка мененчи кантип жеткирди ака мына кандай графиктерин берип атасыз? Не берип атасыз мисалы буларга? Короче, торпокторду сүттөр кичинекей 1 айлыкка жетпеген торпокторду алсаң, бир торпок күнүнө 4 литр сүт сөз ичиш керек. Жок дегенде 1 литр. Ооба. Эртең менен 2, кечинде 2 литрден. Жок дегенде 1,5 ай.
таза сүт ич. 1,5 ай. Ооба, жок дегенде, мисалы үчүн алып келдиң, ошол күнүнгө эсепте 1 ай толук бериш керек. Ал деле нарактан 10 күн баккан болсо, мисалы үчүн же 15 күн бактын наракта сен сатып алдың. Ошонун эсебинде сен алып келгенден кийин 1 ай таза сүт бересиң. Ол 2 литр эртемен, 2 литр. Жанагындай молоко болбойт. Жок, сухой молоко вообще болбойт. Ал жакшынакай торпокту деле өлтүрөт. Сухой молоко вообще болбойт. Ичеби бирок торпоктор? Ичет. Просто сухой молоко сүт болуп калбайт. Мындай кумга окшоп түгүнө түшүп калат. Аны ичип атканда отуруп алып аралаштырып турдум, короче, мен оңой эмес торпок болуп турдум. Айга. Мен деле жаңы торпокторду алып баштаганда ал айтат, сухой молоко менен биз кылып атабыз дейт. Мен айтам, мен ал кылып атса мен эмне кыла албайм деп. Мен алып келип кыламын, өлүп калат. Акыр кылбай койдум сухой молоко менен. Таза сүт менен баккан жакшы. Анан 1,5 айдан кийин, же 1 айдан кийин бирек аралаштырам, сүттү жеткизе албай атам десе, Геркулес. Ошону кайнатып туруп, Геркулес эмне деген, кандай ал? Кашабы? жок, Геркулес неме? Короче, сулуу, мына авиос бар го? Авиостун жалпайганы Геркулес деп специально сатат ол. Магазинде пятерочкаларда деле бар, мына жем-сем саткан жерлерде деле бар. Геркулес деп мына жалпак болот. Будайдын мына жалпайганы окшош. Жем да, мындай. Жем сыяктуу. Короче, аны биз адамдар деле жейт го, кайнатып сүт аралаштырып куюп жейт, пиширип. Ошону кайнатып туруп Геркулесте немеге сууга кайнатып, анан сүткө аралаштырып берсе, ошондо 1 литр Геркулес ал деле суюк болуш керек. Атала мындай ботко болуп калбаш керек. Суюк болуш керек. Настойга окшогон. Анан немеге сүткө 1 литр аралаштырып берсең, ошондо жакшы. Ал деле 1,5 айдан өткөндөн торпокко. Короче, торпок 3 айдан өткөчө 3,5 ай, почти 4 айга дерин ошондой неме болот да. Сүт күчөт мындай сеткен. Жаш баладай карайт экенсиз да мындан, а? Ооба. Күнү түнү чыгып карап. Карайсың, мен кыжаат болосуң. Менин күнү туруп, менден жүрөк сыгылганда келесиң, эмне болду экен буларга? Эмне болду экен да? Бирөө жарым жибин оролошуп жыгылып калбадыбы деп ойлонуп, ар түрдүү ой келет. Опасный бирок ошондой жактардан бар, буулуп калып башка болду а? Кеде болуп калат кеде. Мулар чоңдор сүзүшүп, кеде жүйүн үзүп, майдаларды сүзүп коюп атат. Майда топ кыжаат болуп бир күнү эч уктай албай анан түнү мен бир сарайга барайынчы деп келсем, он жерде, онун аркы, алат торпок бука. Жибин үзүп кетип. Майда топ. Чекеден уруп атат менден, сүзүп. Жакшы. Жакшы экен ака. Бул мал менен жүрүп ушул аркасынан жүрүп карабасаң кыйын, бул мындай кылыш кыйын, бул аркасында канча меле жатат чындапчы. Биз комментарияда жазып деп кое бересиң. Бул жерге келип, мына аралашып, богун тазалап, түбүнү кургатып, мындай жүргөн болсоң суу берип, чөп берип, ошондо билесиң да, бунчу. Кыйын бул деле. Короче, кызыккандыкы, кыскасы туугандар. Кызыгыш керек бул калаган. Багам деп аткан адамдарга айтайын. Мисалы үчүн торпокту кантип багам? Торпокту саан уй алыш керек. Сүт сатып алып багыш кыйын. Сүт жеткирип бериш. Болгон иштең ал. Ооба, мисалы сайсын сразу бересиң. Бир уй, мисалы 8 литр сүт берсе 1 сааганда 4 торпокту чоңойтот. 4 торпокту. 4 торпокту. 8 литр берсе. Ооба, 1 сааганда. Бир күндө, 1 сааган 8 литр берсе. Ошондо 4 торпокко 2, 4, 6, 8 болобу? Бул ака бирок Кыргызстанда 8 литр бере турган уям эле аз, билесизби? Бизде желин мынча болот. Кыргызстанда бирок ол майда торпок деле жок да. Жок дегенде 1,5 ай, 2 айлык торпокторду апарып аткандар. Майда торпокту апарып өлүп, мен неден 30 километр алып келгиче анча-мынчасы өлүп калат. Жолдо элеби? Жолдо өлүп калат. Мисалы үчүн мен былтыр күздө кыштап келип атканда 11 алдым эле бирөөсү келип өлүп калды. Эми жолдо эмне болду, же нарактан бир нерсе болду. Тоокел иштең, табакелдин иши дең. Короче. Эми жакшынакай чоңоюп аткан торпогум өлүп калды кечээ. Эч нерсе кыла албайсың, өлүп атса. Кулуңан келгенин кыласың, арап барасың, берип келесиң. Дарпар саясың. Иштерине ийгилик каалайбыз туугандар, агабыздын ар дайым тышыкта жакшылык күнүрө жолугуп берелик. Анча-мынчасы негизи көнбөйт экен, мындай сарайына кирип тартырышты. Агабыз атайын жакшы күтүп алып,ийнилерим атайын кепсиңер Москвадан бир катар жана кылып сүйлөп берейин анда мен дагы кызыккандар болсо жана кылса болот. Нурсултан агабыз ушул Россияда кыргыздар деп канал ачыптыр, ушул жактан тартат экен. Комментарий коюп коюн агабызды дагы ушул кирип көрүп, жана лайктан бирден басып туруңуздар. Тиберден көргөндөр барбы? Лайктан бирден басып жакшы комментарий жазып туруңуздар. Кудай кааласа максат бул жерде калыш эмес. Ушул жерде бир движение кылып, кичине 5-10 сом кылып, ушул максаты ошо бардыгын ошо нарага жөнөтүш, Кыргызстанга жөнөтүш экенчи. Сүйүндүм, молодец. Бир жүрөк
Кыргызстан походда бардыгычы. Эми барабыз ошакта жашап, ошак өлүп, ошакка көмүлөлү дейбиз да. Ошода. Бекерден баягы өлбөгөндөрдү Кыргызстанга ташыбайт да. Кыргызстан баары Кыргызстанда туулган жериң. Там экен. Болсо биздин көрүүчүлөргө акыркы сөзүңүздү айтып, кошуна коло тууган урукка бир салам жолдоп койсоңуз болот. Эркин микрофон берейин сизге. Баардыгыңарга ишиңерге ийгилик. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Көрүшкөнчө жакшылык күнүрө жолугалык. Каналга катталыңыздар. Биз машиналарды бекер жардамлап баштаганбыз. Кыргыз авто каналынан каттала кетесиздер. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.